Саламатсыздарбы, үй шартында маскаларды жасоо рубрикасын улантабыз. Бүгүнкү маска безетки терилерге пайда боло турган маска. Көбүнчө учурда азыр өспүрүмдөрдүн арасында безетки оорулары аябай көп кездешүүдө. Ошол учурда үй шартында 13-14 жаштагы уул бала, кыз бала улугу бетине безетки чыгып аткан болсо, бир аз жардам берүү үчүн дагы ушул маскаларды коюп жардам берсеңиздер болот. Бул маскабызга эки эле курам керек болот. Биринчи бул алма айыл жергесинде аябай көп, шаар жергесинде дагы алманы тапса болот. Ар бир үйдө алма бар деп ойлойм. Экинчи бул бал. Алмада витаминдин көптүгү, минералдардын көптүгү көп нерсеге жардам берет. Жеке эле териге эмес, ички организмдеги ар кандай клетчаткаларды колдонуу үчүн дагы алманы нутрициологияда, диетологияда аябай кенен колдонуп жүрүшөт. Ошол себептен бүгүн бул алманын бизге витамин А, витамин С, витамин К жана антиоксидант катарында өзүнүн кислотасы, яблочный кислота деп коет. Ошонусу бизге керек. Анан кийинкибиз бул бал. Балды баарыбыз эле билебиз, бул иммунитетти көтөрө турганга жана антиоксидант катарындагы биздин терибизде кан тамырларды жакшы иштетип, жана кан тамырлардын стенкасын бекемдөөгө жакшы жардам берет. Алманын любой сорту бул жерде боло берет. Бүгүн биз ушундай жашыл алманы алдык. Сиздерде кандай алма болсо, ошол алма туура келе берет. Муну биз эми блендерге аябай эзип алабыз. Алмабыз даяр болду. Жана экинчи курамыбыз бул бал. Балды дагы бир чай кашыгы менен кошуп алабыз. Маскабыз даяр болуп калды. Бул масканы аралаштыргандан кийин бир 10 минутта кое туруп, масканын ичиндеги алма менен балдын кошулмалары жакшы кошулуп, толугу менен биз масканын курамы даяр болуш керек. Ошондон кийин тазаланган териге таза жууп, тазалап, анан бул масканы 15-20 минутта койсоңуздар болот. Бул маска безетки терилерине каршы маска. Бир жумада бир жолу койгонго. Андан көп койбоңуздар, анткени алма кислотасы биздин терибизди кайра кургатып коюшу мүмкүн. Ошол себептен бул масканы бир жумада бир жолу коесуздар.